Өкмөттүн айыл чарбасын өнүктүрүүгө арналып арзандатылган насыясы ишкерлерге жакшы натыйжа берүүдө. Мада айылынын тургуну Бекболот Мадазимов өз айылында чакан ферма ачып, аны өнүктүрүүгө өкмөттүн арзандатылган 10% насыясынан 3 жылга 1,5 миллион сом айыл банктан алган. Бүгүн ал кезектеги пайыздык төлөмдү төккөнү келди жана иши жакшы жүрүшүп жаткандыгын айтат. Кредиттен коркуш керек дегенден мен алысмын. Бирок кредитке кайдыр мамиле кылыш дегенден дагы алысмын. Албетте кредит алганда жоопкерчиликтүү адам кредит аларда аны кантип иштетет, эмне кылат, аны бир гана жолу эмес, жети өлчөп бирге эстеп койбойбу деп коет го кыргызчачы. Ошону өзүнүн денеси менен сезип, бүт баарысын жүрөгүнөн өткөрүп, анан ошого даяр болсо, анан кредит алып иштесе болот. Биз Айыл банк менен жакында эле иштеше баштадык, 3 жыл болуп атат. Буга чейин жеңилдетилген кредитти алган эмеспиз да. Буга чейин баягы тезирээк берет деп бай чүчүм менен иштешип жүргөнбүз. Бай чүчүмдүн пайызы өзүңөр билесиңер кыйла эле жогору. Алардын Бекпо фермердик чарбасында жалпысынан 70 ала тоо породасы, сүт эт багытындагы уйлар багылат. Учурда аба ырайы суук болуп, сүт тартылып тургандыгына карабай, 22 саан ую 520 литр сүт берет. Турсун эже, сиздердин Бекпо фермасында да канча адам иштейт, жалпысынан канча адамга айлык бересиздер дегендей? Жалпысынан азыр кышындасы 2 үй бүлө мал карайт. Аялдары менен 4. Анан кийин саанчыларыбыз 3-өө келип саайт. Анан сааныбыз күнүнө кечкурунку саркысы болуп 200-260 литр сүт саалат. Фермердик бизнесте эң негизги маселе малга тоют даярдоо. Саан уйлар үчүн жүгөрүнүн унунан атайын силос даярдабаса, кышында сүт алмак түгүл, бодо малды аман сактап калуу кыйынга турат. 5000 тоют кылышат, мына малга жетсин деп. Анан чыктуу тоют деп силос кылышат. Анан бир 10 гектар, 15 гектар, 22 гектарга чейин мака эгишет. Онун баштай макасын дагы башкадан алышат, кургак. Анан кийин мына даны менен дагы силос кылышат. Ошондо бир 10 гектарын кургак мындай бышырып алган болсо, 12 гектарын силоско иштетишет. Өкмөттүн 10% насыясы ферманын түптөлүшүнө жакшы жардам бергени менен 3 жылдык төлөө убактысы аздык кылат. Сүттүн литри 23 сомдон болуп өз чыгымын актабайт. Ал эми эт багытында сатуу үчүн торпоктор чоңойгуча 4-5 жыл күтүш керек, бирок банк күтүп турбайт. Мамлекет тарабынан бөлүнгөн акчадан Айыл банк 2 миллиард 500 миллион 164 220 сомду, жалпысы 4740 жарандарыбыз алды. Анын ичинен бөлүп айтканда өндүрүшкө 625 миллион 139 жаран, ошондой эле дыйканчылыкка 919 адам 375 миллион 25 220 сом алган. Мал чарбасына бөлүнгөн акча жалпысы 3682 жаранга 1 миллиард 500 миллион 139 миң акча каражатын бөлүп бул убакта колдонуп жатышат. Азыркы негизги мөөнөттөрүнүн бүтүшү 2018-2019 жылдарына барып такалат. Айыл чарбасын каржылоо долбоору буга чейин мамлекеттик РСК жана Айыл банктар аркылуу 5 ирет ишке ашкан. Учурда коммерциялык банктар дагы өкмөттүн айыл чарбасын өнүктүрүүгө арналган атайын арзан насыяларын бере алат. Ошондой эле жазга чейин ишке кирүүсү күтүлүп жаткан 6 долбоордо үстөк пайыздар 10-12ден 8-9га түшөөрү, 3 жылдык мөөнөт дагы узартылары күтүлүүдө. Чарбаларды, субъектилерди колдоо максатында атайын бир программа иштелип чыккан. Кудай буюрса, ал дагы жакынкы күндөрү өкмөт тарабынан бекитилгенде берилип баштайт. Ал деле пайыз деле 10%дан 3 жылдык мөөнөткө 6 айлык жеңилдетилген мөөнөттөр менен берилет. Ошондой жалпы эле айыл аймактарда банктын кредиттери, насыялары негизинен айыл чарбасына, дыйканчылыкка, мал чарбасын колдоо менен берилет. Айыл чарбасын өнүктүрүүгө өкмөт тарабынан 5 долбоорго 5 миллиард сом бөлүнгөн. Ал каражат ишкерлик үчүн дээрлик жетишсиз болду. Аныгыраагы мал чарбачылыгы менен алектенген 600, дыйканчылык менен алектенген 146 ишкерге гана жетишти. Ал эми кезек күткөндөр арбын. Быйылкы жылы каражат көбүрөөк бөлүнөрү күтүлгөнү менен азырынча так саны айтыла элек.
Биз ушул маселени ушу дыйкандарга өз убагында тез убакта жетиш үчүн ар бир айыл өкмөттөрдө ушу тапшырмаларды берип атабыз. Өзүңөрдө ушу банктардын филиалдарын ачкыла депчи. Эгерде ар бир айыл өкмөттө өздөрүнүн филиалын ача турган болсо, ошо дыйкандарга өз убагында алып, өз убагында иштетүүгө жакшы болмок да. Өзүңүздөр билесиздер, азыркы күндө 400-500 адамдан кезекте туруп, бирок ошол жетпей калгандар да болуп атат да. Бүгүнкү күндө бөлүнүп аткан акча менен биз айыл чарбасын сразу өнүктүрүп кете албайбыз. Ишкер Жаркынай Камашева Айыл банктан 10% өкмөттүн арзандатылган насыясын алып ишин баштаган. Бүгүн эртең Корея усулунда курулган жаңы күнөсканасына бадыраң помидордун үрөнүн себемдеп турган чагы. Алардын түшүмү буюрса март айына даяр болуп сатыкка чыгат. Башында алганыбызда 6 ай льготный период коюп берген бизге Айыл банк. Ар 6 ай сайын основной сумманы төгүп турабыз. Анан ар кварталда процентин төлөп турабыз. Эми основной сумма 250ден төлөйбүз. Проценти бир ар убакыт өткөн сайын азайып турат. 70 миңден баштаганбыз процентин. Ал эми мындан ары азая берет да. Өндүрүлгөн айыл чарба продукциялары ички рыноктон сырткары ЭАЭПке мүчө болгон бардык өлкөлөрдүн базарына экспорттолот. Учурда фитосанитардык көзөмөлдөө борборлору, мал союучу, сүттү кайра иштетүүчү ишканаларды куруу өкмөттүн негизги планында. Бүгүнкү күндө билесиздер, бизде мына 2018-жылга 6 малдарды союп сатуучу, баягындай 25 малдан бир күндө 60 малга чейин союучу баягы заманбап мал союучу сектор курулуп атат. Буларды дагы эми көйгөй жактары да бар да. Себеби бир ошол мал союучу секти куруш үчүн 11 миллион акча кетет экен. Ал эми банктар бүгүнкү күндө алардан 22 миллион сомдук залогду коюуну талап кылып атат да. Ошол маселелерди да чечип берүү үчүн биз азыр өкмөткө кайрылып атабыз. Кудай кааласа бул маселелер да чечилип калат. Ош облусу тоолуу, суулуу болгондуктан айыл чарба бизнесин өнүктүрүүгө ыңгайлуу. Айдоого мүмкүн болгон жер 184 миң гектардан ашат. Былтыркы 2017 жылы 176 миң 293 гектар жер пайдаланылган. Быйыл суу жетпеген айдоо аянттарына ирригацияларды куруу башкы максаттардын бири. Бул жылы бизде негизги багыт ирригация системаларын өнүктүрүү. Экинчи багытыбыз бул таза сууну менен элди камсыз кылуу. Үчүнчү багытыбыз бул жерде ошол бардык баягы ишкана мекемелерди жогорулатышыбыз керек болуп атат, ачышыбыз керек. Ишкана мекемелерди ачуу менен биз өзүбүздүн ошо элди иш менен камсыз кыла алабыз да. Ош облусу боюнча айыл чарба продукцияларын өндүрүп чыгуу 2016 жылы 37 миллиард 481 миллион болсо, 2017 жылы 39 миллиард 714 миллионго өскөн. Айыл чарба багытында ачылган ишканалардын саны 2016 жылы 37 болсо, 2017 жылы 58ге чыккан. Ал эми тартылган инвестиция 2016 жылы 4 миллиард 400 миллион болсо, 2017 жылы 5 миллиард 712 миллион сомго жеткен. Быйылкы 2018 жыл айыл чарбасын өнүктүрүүгө багытталгандыгын эске алып, бул көрсөткүчтөр 2-3 эсе өсөрү күтүлөт. Ага өкмөт тарабынан тийиштүү шарттар түзүлүп, арзан пайыздык насыялар дагы берилет. Андыктан бул жаатта бизнес баштоочулар же өз ишин өркүндөтүүчүлөр азыртадан банктарга кезекке туруп, аракетин баштоосу зарыл.